пайгамбар айтты, ушундай бир мусафир болсо дейт. Демек кабыл болуш керек дуасы. Бирок аягына чейин окула дейт да. Мусафир дейт. Жүдөгөн дейт. Ачка дейт. Чачтар өскөн дейт. Ушундай өзү менен Кудай гана экөөсү эле калган дейт да. Бирок ушундай талаада жүрүп, о Кудай деп бата дуа тилек кылат дейт. Бирок дуасы батасы кабыл болбойт дейт да. Мусафирдыгына карабастан дейт. Ачкалыгына карабастан дейт. Кудайга ошончолук баягы муктаж болуп турганына карабастан кабыл болбойт дейт. Эмнеге дегенде анын ичкени арам дейт. Анын жегени арам дейт. Анын кийингени арам дейт. Кантип батасы кабыл болсун дейт да. Демек Алла Таала мусулмандын батасын кабыл кыла берет. Эгерде гана өзү тараптан ошону ары түртө турган бир себептер болбосо да. Ал кандай? Арам нерсе канына аралашып кетсе, арам нерсе ашказанына кирип кетсе, арам кийимден кече кийип алган болсо, ошол нерсе Кудай Таала өзү убада кылып койгон, аларды мен кабыл кылбайм деген дейт да. Ал эми андан башка күнөө кылып алды. Адам баласы күнөө кылат. Адам баласы ошо ката кетирүүчү да. Бирок аркасынан дароо Алла Таала мени кечир деп тоо кылса, бул деле бата дуа, мен кабыл кыла берем дейт да.